была прекрасная жизнь, Кирилл. Работа, на которой тебя боготворили. Любимая девушка. Родители. Друзья. Жазуучу Сергей Ненконун «Черновик» романын негизинде белгилүү режиссер Сергей Макритский фантастика жанрындагы фильм жаратты. Анда башкы ролдордо Андрей Ликин, Никита Тарасов, Ирина Хакамада, Артем Жуков жана башкалар ойногон. Бул фильм фантастикалык жанрда болгону менен компьютерди кошумчалоо мүмкүн болушунча аз колдонулган. Режиссердун айтымында мына ушул өзгөчөлүк көрүүчүнү өзүнө тарта алат. Только светлое будущее. Черновик тасмасынын негизги өзөгү москвалык жаш жигит Кирилл башка аламга барып калгандыгы жөнүндө. Башкы каарман Кирилл компьютердик оюндар боюнча таланттуу дизайнер. Ал ийгиликтүү, заманбап, келбеттүү жигит. Анда баары бар. Мээримдүү ата-энеси, достору жана сүйүктүү кызы. Хватает моей жизни, Мы не ошиблись. которую ты украла. Күндөрдүн бир күнүндө ал башка аламдын сырын билип калат. Ушул окуя жаш жигиттин жашоосун түп тамыры менен өзгөртүп жиберет. Жакындары Кириллди таптакыр унутуп тааныбай калышат. Өздүгүн тастыктоочу документте эч жерде каттоого алынбаган болуп чыгат. Кандайча? Ушунча жылдан бери жашап келген жашоосу бир заматта жокко айланып кетүүсүнүн сыры эмнеде? Башкы арман шокко түшөт. Крушение предотвратить невозможно? Нет. Спасти людей не получается. Ошол учурда Кириллдин чөнтөк телефонуна сырдуу коңгуроо келет. Ал коңгуроо кийинки жашоосу жөнүндө багытты көрсөтүүчү белги. Башкы арман эми башка аламга барып, ал жактагы жашоо менен күрөшөт. Кызыктын баары ушул жерден башталат. Эми анын милдети эки башка аламдын ортосунда бажы кызматкери болуу. Башка аламдагы жашоо аны бир топ сыноодон өткөрүп, таптакыр башка адамга айландырат. Черновик тасмасынын жабык премьерасы 18 майда Москва шаарында болуп өттү. Ал эми официалдуу премьерасы 25 майда Орусиянын бардык кинотеатрларында экранга чыгат. Башка өлкөлөрдө 31 майдан тарта көрсөтүлө баштайт. Станет чистовиком. То есть наш мир это что? Для вас просто как бы черновик?